Имам Нававин 40 хадисиндебиz. 28 хадисте Анаби Наджихил Ирбад ибн Сария радиаллаху анху قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Абу Наджих Аль-Ирбад ибн Сария деген сахаба кабарлап айтат: Аллахтын элчиси бизге ушундай насаат айтты. Андан биздин жүрөктөр коркунучка толуп көзүбүздөн жаш акты. Ошондо биз: о Аллахтын элчиси, сиз бизге ушу коштошуу насаатын кылып жаткандай болуп турасыз. Андай болсо бизге осуятыңызды калтырыңызчы дедик. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: усикум би тaqваллахи азза ва жал ва сам'i ва та'a ва ин та'аммара алейкум абдун хабаши فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة. Менин силерге болгон осуятым: Аллахтан корккула, таква болгула. Эгерде силерге эфиопиялык кул башчы болуп келсе да, ага моюн сунгула, баш ийгиле. Силердин араңардан узак өмүр сүргөнүңөр көптөгөн ихтилафтарды, пикир келишпестиктерди көрөт. Ошондо менин жолумду жана Хулафай Рошидиндин жолдорун, Абу Бакр, Умар, Усман, Али халифалардын жолун кармагыла. Азу тишиңер кыйышкыча, азу тишиңер менен бекем кармагыла. Динге жаңылык киргизүүдөн сактангыла. Себеби ар бир жаңылык динге киргизүү бул бидат. Ал эми ар бир бидат бул адашуу деп Абу Дауд Тирмизиде келген, Хасан жолу менен дагы, Сохих жолу менен дагы. Бул чындыгында эле улуу хадис. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн сахабаларына ушундай жеткиликтүү кылып баян кылды. Мындай бир эскертти. Ал эскертүү ушундай күчтүү болду. Ал эскертүүдө сахабалардын көздөрүнөн жаш чыгып, жүрөктөрү сезип, пайгамбар алейхиссалату вассалам коштошуу осуят кылып аткандай сезилди. Ошондо алар талап кылды пайгамбар алейхиссалату вассаламдан осуят кылыштыкты. Тазкир деген адамды эскерткин эскертүү пайда берет. Мусулман адамдын жүрөгү ушундай. Аллахтан корккон, акыретке үмүт кылган, сооп күнөө эмне экенин билген, бейиш тозок эмне экенин билген адам, момун мусулман адамга фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин. Эскерткин эскертүү момундарга пайда берет деп келген. Мусулман адам жүрөгү ушундай тозок тукканда, бейиш тукканда, акырет тукканда, сурак күн тукканда, кабыр азабын укканда, Курандан келген аяттарга, пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келген хадистерди укканда жүрөгү ойгонуп, сезгенип, эскерилиш керек. Ал эми өлүп калган жүрөктөр, кайдыгер жүрөктөр, дүйнөгө малынып, оюн бар дүйнө болуп калгандар мындайдан сезиш өтө кыйын. Алла сактасын. Ошон үчүн мусулман адамга эскертип туруш керек. Ваидхум деп Куранда Ниса сүрөсүнүн 63 эскерткин деп келген. Осуят кылгын, баяндагын, эскертүү бергин деп. Көркөм насааттар менен, Куран аяттары менен эң чоң адамдын жүрөгүн титирете турган, эстете турган, ойгото турган нерсе бир бул окуялар эмес, бир жомоктор эмес, кинолор эмес, фильмдер эмес, бул деген жанагындай сөздөр эмес. Аллахтын аяты, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистери эң күчтүү адамдын жүрөгүн жарып кете турган, ойгото турган нерсе болуш керек. Бирок мындай сезүү адамдын ыйманына, деңгээлине жараша сезет. Wa yuhawwinuna min hadhihi al-umur kama yunshar fi as-suhuf wa yaskharuna min al-a'imma wal-khutaba alladhina ya'iduna an-nas. Бирок тилекке каршы мына интернет тармагы өнүп бүгүнкү күндө жанагындай ар кандай бузук адамдар, атеисттер, жанагындай динден алыс адамдар, капыр адамдар ушундай эскертүүчү нерседен адамдарды эмне кылып баратат? Алыстатып баратат. Буну бир жомокко окшоштуп, болбосо мусулман адамдын эскерүүдөгү чоң негиздер. Ал эми диндеги алыс адамдар, жүрөктөрү мерес адамдар, эки жүздүү адамдар бул нерседен акыйкаттан качат. Ушакты 1 саат, саясатты 1 саат бирөө жамандап отуруп сүйлөй берет, дүйнөнү сүйлөй берет. Бирок ошол жерден аят хадисте болсо, бол сөзүң бүтүрчү эрте деп жиркенип же болбосо кыйыктанып, кабагын бүркүп качканга аракет этет. Аллах сактасын. Мындай адамдарды Аллах Таала Муддассир сүрөсүнүн 49-51 аяттарында эмне деген? Фама лахум ани тазкирати му'ридин. Алар эмнеге Аллахтын эскертүүлөрүнөн качышат, жүз бурушат? Кааннахум хумурун мустанфира. Алар жана жапай эшектей дейт, арстандан качкандай. Анга улагандагы мергенчилерден качат го жапай эшектер, зебралар. Мына так ошондой деген. Аллахтын аятынан жүз бургандарды, уккусу келбегендерди, качкандарды, ныксырагандар, жүз бургандардын баарын фаррат мин касвара. Аллахтын аяттарынан качкандар ушу жапай эшектер деген. Алла сактасын. Мына ошондуктан сахабалар уккан биякта турсун талап кылган.
пайгамбар алейхиссалату ар бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланган Аллахтын элчиси, Аллахтын аяттарынан, пайгамбар алейхиссалам хадистеринен угуп калсак экенбиз. Ошондон жүрөктөрү сойгонсо экен, эскерилсек экенбиз, жакшылыкка умтулуп, жамандыкты таштоого үндөлсөк экен деген аларда умтулуу болгон. Ошондуктан мусулман адамдын жашоосунда вааз, эскертүү турган нерсе өтө зарыл. Антпесе жүрөк бул жана кийим кир дегендей кирдейт. Ошол кезде жүрөктө кирдесе эскертүүлөр пайда бербейт. Ырга, музыкага, жалганга, окуяга, жомокко, клиптерге болбогон нерселерге башын салат дагы ушак-пушакка кирет болду. Ошол жактан рахат алып баштайт. Себеби жүрөк отуруп калган. Ал эми мусулман адамдын жүрөгү Аллахтын аят хадистерине менен тазарат, эскерилет. Андан ар хадисте мауидатан важилат минхал кулуб, көздөрүбүздөн жаш чыкты, жүрөктөрүбүз коркту дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын насаатына, осуятына мындай чыкканда таасир алды. Ва фи хаза баян лима кан алейхи сахаба радиаллаху анхум мин кабулил ваъд ва таассур бихи. Мына ушул жерде сахабалардын абалын билсек болот. Көздөрүнөн жаш чыгып атса, жүрөктөрү коркуп атса, сезип атса, алар хадиске кандай мамиле кылган. Жүрөктөрү жумшак болгондугу, жүрөктөрү таза болгондугунан кабар берет. Жүрөктөрү мерес, катуу эмес болгондугунан билсек болот. Мына ошентип жүрөктөрү коркуп, көздөрүнөн жаш чыккандан кийин эмне деди? Булар ойлоду пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге коштошуп аткандай, акыркы осуятты айтып аткандай сезилди дейт. Ошондой айтып туруп, мындай чыкканда пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ажалы жакындап калгандай, өмүрүнүн аягына келип калгандай деп сахабалар сезип туруп осуят сурады. Осуятты билесиздер, адам өлөрүнүн алдында айтат, же сапарда айтат, же экинчи көрүшпөй кала турган абалда айтат. Мына ошондой улуу алымдарга, илим ээлерине жолугуп калганда адам осуят сураса болот. Мага бир насаат кебип кеңешиңизди бериңизчи. Эмкиде көрүшүп калабызбы, көрүшпөй калабызбы, бир Кудай билет дегенде ошол мурунку сахаба табииндер ушинтип бири-бирине осуят кылып турган. Сапарда, өлөр алдында. Мына ошентип сахабаларда пайгамбар алейхиссалату вассаламдан коштошуу хутбасында, коштошуу эскертүүсүндө болгондуктан осуят сурашты. Пайгамбар алейхиссалату вассалам осуятын айтты. Бизге осуят берчи деген усийкум битаквалло. Мен силерге Аллахтан коркууга, таква болууга осуят кылам. Башчыңарга, баш ийүүгө осуят кылам. Керек болсо ал Эфиопиядан келген кара негр болсо дагы дейт. Эгерде мен өтүп кеткенден силерде кимгер узак жашай турган болсоңор, мына ушундай талаш тартыштарды, бөлүнүп жарылууларды, пикир келишпестиктерди көрөсүңөр деди. Мына ошол кезде менин сүннөтүмдү кармагыла жана менин артымдагы Хулафа Рошидиндердин сүннөтүн жолун кармагыла деди. Ал Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиаллаху анхум. Мына ушундай осуят кылды. Ал эми таква деген биринчисинде таква билесиздер. Аллах Тааламдын буйругун аткаруу, тыйгандарынан тыйылуу. Аллахтын буйругун аткарасыз, сообун үмүт кылып. Аллах Тааламдын тыйганынан тыйыласыз, тозогунан коркуп, азабынан коркуп. Ал эми экинчи сөзүндө уккула жана моюн суңгула деди. Баш ийгиле деди. Кимге? Эл башчыңарга деди. Мусулман эл башчыңарга баш ийгиле деди. Себеби бул нерседе мусулмандардын пайдасы үчүн болот. Сөздөрү бир болот. Мейли дүйнөсүндө болсун, же дининде болсун, бир башчыга баш ийүүдө өлкөдө тынчтык орнойт. Канча деген жакшылыктар болот. Уурулар, бузукулар токтойт, тоноолор токтойт, жакшылыкка чакырылат, жамандыктан кайтарылат, адамдардын мүлкү, аброю, жанагындай бөлүнүп жарылуулар, ар жерде уруу башчы болуп, биринин акчасын бири тартып, биринин малына бири кол салып, мына ошондой нерселердин баардыгы жоюлат. Мына ошол жерде мыйзам иштеп, баардыгы кыргызда айтып го бир жакадан баш, бир жеңден кол деген ошол эл башчыга баш ийүү деген сөз. Ошол нерсени пайгамбар алейхиссалату вассалам осуят кылды. Мусулмандардын башчысына баш ийгиле, жакшылык иште. Ал эми күнөө иште баш ийилбейт. Арак ичкиле, намазыңар таштагыла, зына кылгыла, урдагыла деген бузук иштерди буйруса, ага баш ийилбейт. Калган бирок ошондой ишти буйрук кылды, жаман ишке мен ошон үчүн жакшы ишине да баш ийбейм дебеш керек мусулман. Жаманына баш ийбейсиң, жакшылык ишине баш ий бересиң. Мусулман адамда эреже бар билесиздер. Ла таата ли махлуқин фи маъсиятил халиқ. Макулукка баш ийилбейт Аллах Тааламга күнөө болгон иште. Макулукка кайсы мейли, ал ата-эне болсун, бир тууган болсун, ким болсун, эл башчы болсун, күнөө болгон иште баш ийилбейт. Калган күнөө эмес иштерде баш ийиле берет. Сахабалардын убагында ошол доордо алардын түшүнө кирген эмес. Мындай чыкканда капкара негр, алар кул болуп эле жүргөн да. Мына ошондой адам башчы болуп калат деген түшүнө да кирген эмес.
керек болсо ошондой адам башчы болуп калса дагы баш ийгиле деген. Мындайча айтканда, силерге башчы болуп келген адам мунун теги жаман эле, бул кече минтип эле жүрдү эле, башчыга бул татыксыз, оозу мындай, анан кебетеси мындай, же уруусу начар, теги начар деп, же мурун минтип эле жүрбөдү беле деп анын билимине же жүрүм турумуна каралбайт. Башчы болуп калдыбы, элдин баары биригип, мыйзамдуулук орноп, стабилдүүлүк келип, ошонун артынан тынчтык болуп баш ийилип калды, болду. Баш ийиле берет. Анын бияк тияктагы кемчилигине карабайт. Мусулмандарга башчы болуп калды, болду. Анын жеке сөзүнө, көзүнө, кебетесине, жүрүм турумуна, өткөн окуяларына каралбайт. Анын мансабына каралат. Башчы болду, болду, ошол баш ийилет. Мейли ал кара болсун, кызыл болсун, ак болсун, ким болбосун. Абдан хабашия мужадда ал атроф. Баштары жана мейистиндей болуп, чачтары катып калган. Кебетеси ушундай болсо дагы, негр болсо да, капкара болсо да баш ийгиле деген. Мына ушул нерседе мусулмандарга жакшылык бар, элде тынчтык болот, биримдик болот. Канча деген зыян, жамандык нерселерден олак болот, жакшылык нерселер орной берет, акырын өлкөдө өнүгүү боло берет. Валима фил хуруж алейхи, ал эми ага каршы чыгып, анып эл башчыны жамандап, митинг, пикеттердин баардыгы эмне? Бул өлкөгө тынчсыздыкты, коопсуздукту алып келет, бөлүнүп жарылууну алып келет, уурулар күчөйт. Бул жагынан баарыбызга практикалык жолунан дагы тарыхтан да баарыбызга маалым. Революция, ошондой ызы-чуулар, пикеттер, демонстрация ызы-чуунун баардыгы эч адамдарга жакшылык алып келбейт. Дайыма толоптоноолор ошондой ызы-чуулар менен коштолот. Ал эми эл башчыда ката болсо, мен кантип айтам десе, кат менен айтат, ошолорго ортолорго адамдарды салат. Анын айтуу жолдору ким чынчыл болсо, мамлекет башчыга айта турган жолдору көп. Жеке каттарына, жеке личкаларына жазып, эмне кемчиликтер болсо, ошолорду жакшы жол менен насаат кылып, осуят кылып, анын тегерегинде жүргөн жанагы кеңешчилерге айтылат, алар жеткизип барат дегендей. Ушул өзү насыйха да. Ушуну пайгамбар алейхиссалату вассалам, насыйха деген эме? Насыйха деген ушул адам башка бир тууганыңа жакшылык каалоо. Ошого жакшылыкты жеткирип калуу, жамандыктан тосуп калуу. Ушуну пайгамбар алейхиссалату вассалам да өзүнүн хадисинде эмне деген? Вали аиммати ан-дину насыйха деген. Дин бул насыйхат деп. Анан айтып келип туруп, мусулмандардын башчысына дагы деген. Жана жалпысына дагы деген. Карапайым элине да насыйха кылынат, анан мусулмандардын башчысына. Айырмасы ошол элге жарыялабай, ашкере кылбай, айыбын айтпай, жеке айтылат. Себеби ушул жерде эл башчынын айбаты сакталат. Айбаты сакталат. Ошол менен мыйзамдар сакталып, элдер баш ийилет. Жана тынчтык орношуна чоң себеп. Анан ар ким туш тараптан жамандай берсе, анын айбаты түшөт дагы, эл сыйлабай калат эл башын. Сыйлабагандан эч ким баш ийбей калат. Анан жана тартипсиздик орнойт. Бул баары өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга. Пайгамбар алейхиссалату вассалам эч бир жакшылыкты калтырбаган, бизге жеткизбеген. Эч бир жамандыкты калтырбаган, эскертпеген. Ар бир буйругу биз үчүн жакшылык, ар бир тыюусу тыйылбасак, биз өзүбүз зыянга тартабыз. Ошончо эл башчыга баш үйдө бул кошаматчылдык, анан пахта коюп, анан бирдеке деп келет. Жанагы дин бузарлар, ушул же адашкандар сүйлөп атпайбы? Бул туура эмес сөз. Биз ушуну Аллах Тааламга жакындайбыз деп баш ийебиз. Жакшылыгына баш ийебиз, күнөө ишке баш ийбейбиз. Мына ушул нерсеге ким чакырып атат бизге? Пайгамбар алейхиссалату вассалам чакырып атат. Капкара негр болсо деп башы мейистей болуп, тырышып калган чачтары, жүдөө болгон ушундай апы келип баш болуп калса дагы эмне кылгыла дейт? Баш ийгиле дейт. Мына ушунун артынан баш ийбей канча деген өлкөлөрдө, канча деген адамдар. Мына Сирияны билесиздер, миллиондоп качкындар кетти. Ошол эле Ливия, канча деген араб өлкөлөрдө, башка мусулман өлкөлөрдө эл башчысын көңтөрүш жасайбыз. Артынан эмне бир карапайым адамдарга зыяндар келди. Өлкө артка кетет. Эми айтып отурсам, мына ушундай зыян көп. Мына ушул нерсени пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге осуят кылып кеткен. Андан кийин пайгамбар алейхиссалам 3-чү осуятында эмне деди? Эми такыбалыкты осуят кылды. Эл башчыга баш ийүүнү осуят кылды. Андан ары мен өтүп кеткенден кийин силер араңарда узак жашагандар жанагы бөлүнүп жарылууларды, ызы-чууларды, келишпестерди көрөт деди. Эми мына ушуну да карап көрөлү. Ошондо айттыбы? Ошо жериңердеги авторитет адамды ээрчигиле, же ата бабаңарды ээрчигиле, Эшен кожону ээрчигиле, же ар бириңер кайсыл ойду туура көрсөңөр ошону ээрчи бергиле. Же көпчүлүк каяка ооп кетсе ошону ээрчигиле дедиби? Жок, анткен жок. Эмне деди? Фа иннаху ман яиш минкум фасаяра ихтилафан касира. Силерден ким узак жашап турган болсо, көп келишпестик ызы-чууларды көрөт деди бул үммөттө. Ар кандай ойлор, сөздөр, амалдар шариатка дал келбеген, балким ошону шариат деп үйүндөгөн, ошондой ызы-чуулар чыгат. Ошол кезде мунун жолу кандай? О Аллахтын элчиси.
кантип мындай ызы чуудан чыгабыз дегенде пайгамбар алейхиссалам өзү багыт берди. Эмне деди? Менин сүннөтүмдү бекем кармагыла. Ошолордун сөзү, амалын тараза салып көрөбүз. Биз мусулман адам таразасы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолу, сөзү, амалы, жашоосу. Кайсы гана молдосу сөзү пайгамбар алейхиссалату вассаламга дал келбесе, сөзүндө барк жок. Кабыл кыла бербейт. Анан тиги молда айтты, анан бул айтты, тигил айтты депчи. Бизге андай осуят берген эмес пайгамбар алейхиссалату вассалам. Эмне деген? Алла Таалам Куранда «Фаин таназатум фи шейин фаруддуху илаллахи вар расул». Эгерде бир нерседе талашып тартышып калсаңар, силер Аллахка жана Аллахтын элчисине кайтаргыла деген. Ошол нерсе Куранда барбы же сүннөттө барбы пайгамбар алейхиссалам? Муну чечүүдө бирөөнүн оюн алып, тигинин сөзүн алып, анын сөзүн алуу дегенге чакырган эмес. Балким кимдин сөзүндө далил бар? Аллахтын китеби бар, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзү бар. Мына ушул нерсе тараза болуш керек. Ушул нерсе маселени чечиш керек. Мындай чыкканда Аллах Таалам бул үммөттү жөн эле өзүңөрдүн акылыңар менен чечип алгыла, өзүңөр билип алгыла, өзүңөр таап алгыла деген эмес. Тараза катары биригүүдө бөлүнүп жарылып кете турган болсо, кайчы пикирлер пайда болгондо эмнеге кайтыш керек? Кайсы нерсе негиз болуш керек? Кайсы нерсе тараза болуш керек? Мына ушул нерсеге бизге баяндап кеткен. Куранда канча деген аяттар бар. Канча деген хадистер бар. Мусулман адамдын жашоодо таразы ушул. Эмне дейт? Тарактукум алал байдо. Мен силерди ушундай аппакай нерсеге, акыйкатка чыдап кеттим деген. Лайлуха канахария. Анын түнү жарыктай дейт. Ла язигу анха ба'д илля хали. Өлөм деген гана адам адашат да. Жана кыргызда айтып коет, отко айдасаң бокко качкан кежир адамдар бар да, Алла сактасын. Жүрөгү бузук, өзү акыйкатты ээрчигиси келбейт болгондо ойноп жүргөндөр бар да, хавасын ээрчип. Ал эми чынчыл мусулман адам жакшылап көзүн ачып, жүрөгүн ачып, тыңшап, угуп, карап көрө турган болсо, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөттөрү ачык айкын айтып турат. Эмне арам, эмне адал, эмне туура эмес. Ушундай жарык нерсеге тыштап кет. Эч бир жакшылык жок жеткизбеген, эч бир жамандык жок эскертпеген. Мен силерге эки нерсени таштадым, эч убакта адашпайсыңар. Мына ушуну кармасаңар деп осуят кылып атат туугандар, элестетиңиздер. Осуят мына. Бир алымга барып төшөгөлүндө өлөйүн деп атканда же коштошуп атсаң экинчи көрбөй, мага бир ушундай сөз айтыңыз. Ошол сөздү өмүр бою кармайын. Эң негизи баалуу сөзүңүздү айтса айтат го. Мына пайгамбар алейхиссалату вассаламдагы өмүрүнүн аягында эң катуу эскерткен сөздөрүн бири негизги сөз ушул Аллахтын китебин менен пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүн, менин сүннөтүмдү таразага кылып ал деген. Ушуну кармагыла деген. Ушунун негизинде болсун. Кимдин сөзү болот? Ушуга негиздеп жашооңорду жашайсыңар деген. Ушул булак болсун сенин жашооңдо деген сөз. Ана бүгүнкү күндө жанагы бардыгына ушул жооп берилет. Өз эркиң, ар кимдин өзүнүн жолу бар, талашуу деген эч нерсе болбойт. Баланчага биригебиз. Тигил жамаат, бул жамаат, тиги деле молдого, тиги деле чоң молдого эмне десе ошого биз баш жей беребиз, өздөрү жооп берет дегендерге мындай жолду, мындай көрсөтмени пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге көргөзгөн эмес. Балким бизге ушул Куран сүннөткө бекем бириккиле, ушунун айласында чогулгула, ушуну негиз кыла деп осуят кылган. Кийинкисинде эмне деди? Андан кийин менин хулафа рошидиндерди. Буга Абу Бакыр, Умар, Усман, Али разыяллаху ушул мусулмандардын башчылары, халифалары, момундардын амирлери болгон. Мына ушулардын жолун кармагыла деген пайгамбар алейхиссалату вассалам. Алар кандай амалда болгон? Алар кандай пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчиген? Кандай түшүнгөн пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистер? Кандай практика кылган? Кандай амал кылган? Ошол сенин карманган түшүнүгүңдү ушулар кандай түшүнгөн? Сен кылып аткан амалды ушулар кылганбы? Мына ушул кармагыла деген пайгамбар алейхиссалату вассалам. Алардын сыпатында, кулук мүнөзүндө, адебинде, мамилесинде бардыгында хулафа рошидиндердин. Эмнеге рошидин дейт? Рошид деген түз жолдо жүрүүчүлөр. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү рекомендация берип, тазкия берип, күбөлүк берип атат. Ушулардын түз жолдо экенине. Ал эми рошидин дегенди уксаңыздар, түшүнүңүздөр. Рошидин деген түз жолдо жүргөн пайгамбар алейхиссалам күбөлүк берген деген сөз. Мунун карама каршылыгы адашкан, жолдон тайган деген сөздөр. Карама каршылыгы. Бул үчүнчү булак. Биринчи Куран, пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтү, анын үчүнчүсүндө хулафа рошидиндер деген. Ал-Махдиин дейт. Махдиин деген Аллах Таалам буларды акыйкатка салып, түз жолго салып койгон, өзүнүн хидаяты менен түз жолго салып койгон деген сөз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү алардын хидаятта экенине күбөлүк өткөн. Мына ушуларды силер бекем кармагыла, менин сүннөтүмдү жана буларды. Тишиңер менен ажырап кете турган болсо кармаганда. Анда эмне менен кармагыла? Азы тишиңер менен кармагыла деди.
Себеби азу тиш менен кармаганда, сүрөттөгөндө карасаңыздар бекем кармалат. Алдыңкы тиштен ажырап кетиши жеңил болот. Бул бир хикматынан. Азу тиш менен алдыңкы тиш менен кармагандай эмес. Себеби үммөттө ушундай бөлүнүү жарылар болот экенин пайгамбар алейхиссалату вассалам кабарлап кетти. Адам адашат бекем кармабаса. Мындай бош болсоң эле сени тартып кетет деген сөз. Бидатчылар, жанандай бөлүнүп жарылар. Мына канча деген адамдар бүгүнкү күндө ошол хадисти билип турса деле, музыка арам десең деле тиги молда айтып атпайбы? Ай, кредит арам десең деле тиги молда айтып атпайбы? Ай, мондай динде жок бидат, мына хадисте ачык келип атат десе, тигилер деле жасап атпайбы? Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир хадис таппайсыз. Молдолор жасай берсе силер жасай бергиле. Элдин көпчүлүгү бузулса силер бузула бергиле. Заманыңарга карап жашай бергиле деген нерсе жок андай. Ачык хадистер пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көрсөтмөлөрү, багыттары каңкайып турат алдыбызда. Түз жолдо жүргөн, ошону карманган адамдар какшап сайрап эле айтып атат. Анан нафсин ээрчигендер, хавасын ээрчигендер ар кандай философиялык сөздөр менен адамдардын башын айландырып келет. Бул деген тигиндей, анан мындай, заманга жараша, жашообузга жараша, тигил бул деп отуруп адамдардын башын айландырат, Алла сактасын. Мына шейх дагы бул жерде айтып атат. Элестеткиле, ушундай бөлүнүп жарылып болот, керек болсо адам ушундай коркунучта, жанагы бир жардан кулап кете тургандай, же сууга чөгүп бараткандай, же бир чуңкурга түшүп бараткандай. Ошол жерде аркан турса кандай кармайсың сен? Ошол жип. Эгер жипти кармалбасаң ыргыдыңар. Пайгамбар алейхиссалату осуяты Куран сүннөттү кармаганда ушундай аркандай, Аллахтын жибин арканын бекем кармагыла, антпесең отко түшөсүң, анга түшөсүң, чуңкурга түшөсүң. Сага күйбөгөн жанагы адашкан адамдар тартып кетет өздөрүнүн адашуына. Азу тишиң менен карма деген сөз ушул. Адду алейха бин наважид. Кайра пайгамбар алейхиссалам не кылды? Бекемдеп айтып атты. Менин сүннөтүм кармагыла. Хулафа рошидиндердин түз жолдо жүргөн 4 хулафа рошидин жолун кармагыла. Азу тишиңер менен бекем кармагыла деп. Мына ушул мусулман адамдын жашоосундагы бул неси болуш керек? Таразасы болуш керек. Заман ушинтип өзгөрүп, адамдар динтеги жок нерселерди айтып баштаганда ошол ээрчип кетпестен, мына ушуга салас кандай молдо. Ушуга сөзү дал келсе, Курандан алып келип, хадистен алып келип, мына динибизде бар, мына далил, мына хадис десе, алхамдулилля, жакшы, ошонун негизинде негизделип сүйлөп атат деген. Анан диндеги жок нерсени айткан болсо, кечирип кой деңиз. Селдесе, бир үйдөй болсо дагы. Ошон үчүн айткан кыргызда караңгы элге капырдагы молду деп. Өз диниңизди үйрөнбөсөңүз, сизде жанагы кукладай кылып ар бери чайкайт. Ошондой надандар, адашкандар, тозокко айдап кеткендер, босогодо туруп алып чакыргандар толо. Тем более азыркы интернет заманда билип билбей сүйлөп аткан адамдар да көп. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам ошо фитна заманынын алдында кайра бекемдеп айтып атты. Фаинна бихал исма ван наджа лиман тамассака биха ва тарку ма алейхил мухалиф ли сунна. Мына ушул нерседе амандык бар, тынчтык бар, куткарылуу бар адашуудан. Анан сактык бар. Ал эми муну таштай турган болсо, анда адам Алла сактасын көп деген балелердин үстүнөн чыгат. Андан ары акыркы осуятында сөзүнүн аягында не деди? Ва якум, ушул нерседен сак болгула деди. Бөлүп жарылуу болгондон кийин келишпестик, ызы чыккандай эмне чыгат экен? Үммөттө ошондой бидат деген жаңылык нерселер чыгат. Жаңылык деген ошо динде бар деп коет, ал динде жок. Ушул силерге шарият, ушудан сооп табасыңар, жакшылык деп коет, ал жакшылык эмес. Ага аятта жок, хадисте жок, динде да жок ал нерсе. Бирок сага дин кылып берип коет. Мына ушул нерседен пайгамбар алейхиссалату вассалам катуу кайтарган. Кайсы нерсе динде болбосо, ошону дин деп карманган болбойт. Ман ахтаса фи амрина хада ма лейса минху фахуарат. Ким биз буйруган нерсени киргизе турган болсо, ал кайтарылат деген. Биздин буйругубуз ал нерседе болбосо, пайгамбар алейхиссаламдын сөзү, Аллахтын аяты динде болбосо, ал нерсе кайтарылат деген кабыл болбойт. Аны жасасаңыз, наоборот, күнөөкөр болосуз, сооп таппайсыз. Кимди чакырган болсоңуз, күнөөсүнө шерик болосуз. Ошол амал токтобой ким кылган сайын ар бир күнөөсүнө шерик болуп, кабырыңызга келе берет өлүп калсаңыз. Тирүү болсоңуз, күнөөнү топтой бересиз. Ман амила амалан лейса алейхи амруна фахуарат. Кимде ким бир амал кылса, ал нерседе шарият жок болсо, Аллахтын китеби, пайгамбар алейхиссалам сүннөт жок болсо, ал кайтарылат. Кайсы нерсе сүннөткө каршы келсе, ал жаңылык. Ал эми жаңылык нерсе бидат, ал эми бидат нерсе адашуу. Ал эми адашуунун баары тозокто деген. Ал эми жаңылык дегенде диндеги жаңылык. Элер ушуну чаташтырат. Машина айдап атпайык, анан кийим кийинип атат, анан үйлөрүбүз башкача. Ал техника, ал динге тиешеси жок, ал жашооң өнүгө өсө берет. Бердеги дин ошонун артынан сооп табам, ошонун артынан кылбасам күнөө табам деген нерсе. Ошон дин ушунун артынан сооп аласың деп адамдарды айта турган нерсени айтылат диндеги деп. Ошол нерсе Аллахтын китебинде
пайгамбар алейхиссалам сүннөтүндө болбосо, ал кабыл болбойт, кайтарылат. Адам күнөө табат. Ана мен жакшы ой менен көздү атпаймынбы, жакшы ой менен кылып атам, жакшы ой деген ал болбойт. Жакшы ой менен кылып атам деп бидат нерсени кыла берсе ал актап калбайт. Бидат деп бөлүнбөйт. Жакшы бидат, ана жаман бидат деп бөлүнбөйт. Себеби эмне деди? Ва куллу бидатин долала. Бүт бидаттын баары адашуу деген. Адашуунун баары тозокто деген. Жакшы бидат бар, анан жаман бидат бар дегендерди угуп каласыздар. Алла сактасын. Жакшы бидат деген мындай, анан эч кандай далил жок. Бул хадисте эмне деп атат? Ар бир бидат, бардык бидат деп. Эч нерседен калтырган жок. Айткан жок бидатта мындай бар, тигинде. Бардыгын, бидаттын бардыгы, диндеги бардык бидаттын баары адашуу деди. Анан жакшы бидат бар, анан жаман бидат бар десе, бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзүнө каршы келет. Мына кимде ким ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын осуятын, улуу осуятын ушуну кармай турган болсо, жана бөлүнүп жарылуудан, адашуудан, пикирлердин чачыроосунан, ар кандай адашкан ойлордон ар жака малынып кетпейт дагы, альхамдулилля жашоосунда динин сактап өтүп кетет бул. Мына бул Аллах Тааламдын мусулмандарга берип койгон эң чоң неаматы. Ушул жолду баяндап берип койду. Көрсөтүп берип койду. Акыл бердим деп жерге таштап койгон жок. Куранды түшүрдү. Куран менен чектелип, өзүңөр акылыңар менен Куранды түшүнүп алгыла, менин жолумду таба алгыла деген жок. Пайгамбарын жөнөттү. Пайгамбар алейхиссалам бүт нерсени ачыктап бертипскен. Алланын ырайымы жакшылыгы менен Алланын китебиде колубузда турат, пайгамбар алейхиссалам сүннөтү турат. Валам ятрукухум ятахаббатуна фил ара вал афхам вал афкар. Бизди таштап салган жок. Өз пикириңер менен, өз оюңар менен, акылыңар менен таба алгыла, башаламандыкка таштаган жок. Колубузда бар. Эми бул нерседен өзүнүн жүрөгүндө оору болгон, өзү амал кылгысы келбеген, жакшылыкка кайткысы келбеген адамдар адашып кете берет. Изленбеген, сурабаган, билбеген. Же адашат, илимди үйрөнбөй жүз бургандар адашат, үйрөнбөгөндөр адашат, чындыкка умтулбагандар адашат. Азыр деле медицина жакта башаламан кылып ар кандай сүйлөгөндөр бар. Адамдар издеп тырпалактап ден соолук үчүн чуркашып атпайбы мисалы. Үйүндө бир адам ремонт кылып атса, бир нерсе сунушталса, ошонун 10 түрүн тең издеп көрөт. Бул жакшы экен, бул жаман экен, бул китайский жаман экен, могу жакшы экен, бул качественный экен, бул туура эмес экен, бул подделка экен, тиги аферист экен, бул чынчыл экен деп бүт нерседе жашоодо акылдуу да. Анан динге келгенде ай мен көкмө ойдо болуп, мен башым иштебейт, эмне дейт бул молдолор деп антпеш керек. Мусулман адамдын дини эң чоң капиталың болуш керек. Сен үйүңөн дагы, машинаңан дагы бардык нерсең өйдө туруш керек. Ушул нерсеге эң акылыңдын курчуңун иштетишиң керек. Анан кээ эле ошол жерге келгенде эле өчүп калат да. Калган нерседе бүт нерседе акылдуу. Саясатта акылдуу, медицинада акылдуу, кийиминде акылдуу, үйүндө акылдуу, бүт нерседе акылдуу. Ушундук иштейт. Алдына ат салдырбайт. Динге келгенде, болбосо пайгамбар алейхиссалам мен силерди ак нерсеге чыдадым дейт. Философияга чыдап салган жок. Оор нерсеге чыдаган жок. Түнү жарыктай деп атпайбы, элестеткиле. Бир аз миң иштетсең эле түшүнөсүң деген сөз. Бир аз көзүң ачсаң көрөсүң деген сөз. Кулагыңды ачсаң угасың деген сөз. Жүрөгүңдү ачсаң сезесиң. Миң менен түшүнөсүң болду. Буга өтө нерсе убакыт бөлүп коюш керек. Аз болсо да илим алыш керек, угуп туруш керек. Мына бүт нерсе ушул пайгамбар алейхиссалам осуятын карманып, Аллахтын китебин, пайгамбар алейхиссалам сүннөтүн, сахабалардын жолун, мына ушул нерсени кылганбы? Анан диндеги ар бир жаңылык нерсе бул жамандык экен, бидат жамандык экен, адашуу экен, тозокко алып барып жол экен. Кайсы бир адам сүйлөсө дагы ошонун сөзү пайгамбар алейхиссалату вассаламга дал келсе, кабыл эмес десе, кете берет жашообуз альхамдулилля. Умтулуп